Assalamualaikum достор, Түштүк Кореядан барыңыздарга салам. Достор, бүгүн сиздерге өзгөчө эки автоунааны тартып көргөзөбүз. Жана ушул автоунаалар сатылат. Кызыккандар болсо жазыңыздар. Бул автоунааларыбыз автолифт деп коет. Мисалы, стройка үйдөн бир семет алып чыгыш керек болсо, кран менен көтөрүп олтурбайсыздар. О өйдө чыгат, шаты болуп мындай түз турат. Тегенеси чыгып түшөт. Видеолордон буга чейин тартканбыз ушундай эле. Азыр дагы ушундан экөө бар. Экөө сатылат достор. Үчүнчүсү да бар, бирок ал сатылып кеткен. Тилекке каршы. Так, бул автолифтибиз 42 метрге көтөрүлөт. Ошондо бир 12-13 этаж достор. Кыргызстанда 12-13 этажга көтөрүлөт. Ушундай чоң. Kia Bongo'nун үстүндө жасалгандары бар, алар бир аз кыска достор. Бул болсо чоң 3,5 тонналык автоунаага жасалган да. Бул жерден көрсөңүздөр болот, 3,5 тонналык автоунаага. Бул 2007 жылкы машина достор, 2007, бул болсо 2002 жылкы машина. Так, эми бүт бардыгы мотор коробка текшерилген, булар текшерилген, экөө тең жакшы. Кызыккандар болсо жазсаңыздар, толук видеолору, текшерилген сүрөт-бүрөттөрү сиздерге барат. Так, машинабыз мынакей достор. 2007 жылкы, бул жерден көрсөңүздөр болот. Так, бул автоунаабыз айтып кеткендей 42 метрге көтөрүлөт. 12-13 этажга жетет. Өзүңүздөр көргөндөй ушундай чоң болгон. Бул жерден башкарып, буттарын чыгарып коюп иштете бересиздер. Цилиндрлери бүт бардыгы жакшы, текшерилген достор. Бул жактан да иштетесиздер. Так, мунун акчасы Кореядагы акчасы достор. Болор акчасын айталы. $11,500 Кореядагы акчасы. $11,500 ушул 2007 жылкы автолифт алсаңыздар болот. Владивостоктон айдап кетесиздер, контейнерге батпайт, тилекке каршы. Баткарам десеңиздер, монун чачкан туура келет. Чачып анан орнотушта кыйын болот. Андан көрө Владивостоктон өзүңүздөр айдап кетсеңиздер болот. Владивостокко чыгарып беребиз. $2700-2800 плюс-минус Владивостокко документтер менен чыгат достор. Плюс Кыргызстанга жеткенден кийин растаможкасы 280 000, 300 000 сом тегерегинде болот. Оформлениялары менен плюс-минус растаможкасы ошондо 300 000 деп койсоңуздар болот. Ошондо мындай орто эсеп плюс-минус эсептегенде жол акысы, растаможкасы $6000 болот плюс-минус. Ошондо $6000 плюс-минус кошулган $11,500 болот. Ошону кошсоңуздар, сиздерде акчасы анык болот. Ушул толук видеосуну реальный клиент болсо WhatsApp'тан жиберип, сүйлөшүп, эмесин баардык нерсени текшерип беребиз. Так, эми экинчи автоунаабыз, бул да автолифт, бул да ошондой эле, экөө бирдей эле, бирок бул 2002 жылкы достор. Бул да бүт бардыгы сон текшерилген, бардыгы жакшы. Так, бул номери да чечилген эмес. Жаңы эле келди экөө тең достор. WhatsApp группаларга чыккан эмес, эч кимге реклама болгон эмес. Биринчи эле реклама биз чыгарабыз YouTube'га буюрса. Так, бул автоунаабыз 2002 жылкы достор. Ички абалдары ушундай көрсөңүздөр болот. Бул дагы текшерип бүт бардыгын көрсөтүп беребиз достор. Стикери жок экен, тилекке каршы. Так, мунун акчасын айтсак достор, мунун акчасы $10,000 болот. Кореядагы акчасы $10,000. Бул деле ошол жанагы айтып кеткендей, Владивостоктон чыгарып, плюс-минус $16,000 болуп калат. Бүт расходдор өзүңүздөрдөн достор. Май-сай куюп кетип, өзүңүздөр айдап кетишиңиздер керек. Эгер ушуну айдап барганы киши таап бергиле десеңиздер, плюс-минус $100,000 алышы мүмкүн. $100,000 дейм да, $100,000 алышы мүмкүн. 100 000 сом да алышы мүмкүн да. Сом менен эсептегенде 100 000 сом же болбосо $1,000, $1,500 кызмат акы айдап Владивостоктон Кыргызстанга чейин айдап барган балдар алышы мүмкүн. Эгер өзүңүздөр айдап кетсеңиздер, ага жетпей калышы деле мүмкүн. Бирок бир айта кетчү нерсе, билген адам айдап кетиш керек муну. Бул айдаган оңой эмес. Айдап жүргөн адамдар болсо, узак жолго айдаган, уктап калбаган адамдар болсо, ошолор айдап кетсе жакшы. Ошончо акчага муну алып, жолдон кырсыктап калып, неме болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен билген адамга айдатыңыздар. Ошол же болсо бир туугандар эки адам келип айдап кетсе болот, ошол менен бирөөсү уктап, бирөөсү ойгонуп дегендейчи, алмашып. Ошол достор.
Бұл ақшасы 10 000 доллар, мұның ақшасы 11,5 мың доллар. Қызыққандар болса, байланышқа шығыңыздар. Бұл болса сатылған достар. Бұлысы сатылған 3,5 тонналық машинада үкі өтең. 3 өтең. Ошол достар. Ошондой эле портерлерди же болсо морнинг, гренжик бардык машинаны заказ кылсаңыздар болот. Бардыгын таап беребиз дегендей. Дубль кабина дейсиздерби? Бардыгы бар. Бул видеосу автолифт тартып чыгардык достор. Ушундай. Барыңыздарга ден соолук жана ийгилик достор. Бүт видеону толук көрүңүздөр дагы, эсептеп көрүп, анан байланышка чыгыңыздар. Анан растаможкасы канча болот, анан машинанын акчасы канча болот деп кайра сурабастан, бүт бардыгын эстеп калыңыздар. Көрдүңүздөр видеону толук. Ошентип эми байланышка чыксаңыздар болот WhatsApp'тан. Барыңыздарга ден соолук жана ийгилик мекендештер. Түштүк Кореядан барыңыздарга салам. Салам алейкум.